Рулдагы жылдыз долбоорунун бул жолку каарманы ырчы Жан Сабыров болмокчу. Анда биз менен бирге болуңуздар. Үлгүсү Lexus RX 350, түсү күмүш түстүү, кыймылдаткычтын көлөмү 3500 см3, чыккан жылы 2008 жыл, баасы 14 000 AQSh доллары. Башында эле Lexus алам деген оюм жок болчу. Аябай көп машиналарды тандап жүрүп, Lexus тандап калдык. Эмнеси жакшы? 4 дөңгөлөгү тең иштейт, 4 ВД, бийик, тоодо, карда, топуракта дагы жакшы жүрөт. Ошонусу жакты мага аябай. Биринчиден. Анан объему дагы көбүрөөк, 3.5. Анан кыйналбай да жүрөт. Шылып, орусча айтканда, комфортная машина. Илгери деле Кыргызда мындай күчтүү кыйын жигиттердин жакшы күлүк аты болгон. Демек ал аттар бүгүнкү күндө автоунааларга алмаштыгы дейм э? Балким, анткени бүт эле биздин азыр аял кишилер деле машина минип калышты. Азыр кандай машина минсең, ошо мурдакы айтып кеткендей эле аттардын атын атагандай эле болуп калды окшойт. Анткени меники Lexus, меники Mercedes, меники Audi деп айтышат, бирок мен деле көп анчалык меники Lexus, анан мынчанчы кузов тиги деп көп ага кызыгып айта бербейм. Анткени биринчи машинам, буга деле көптөгөн кыялдарым менен жеткенмин, мактана берген деле азыр эч кандай деле кажети жок. Анткени машина баарында эле бар, бирок элдер айтып кетет, машина баарында бар, бирок кандай машина бар дегендей да. Капотты ачып кетелик. Капот баардыгындай эле. Көпчүлүгү мындай биринчи унаасында айдаганды эле билип, капотты ачкандан кийин түшүнбөй калышат да. Анан сизде кандай болду? Биринчи унааңыз кантсе да? Биринчи унам, туура айтасыз. Анткени биринчи жолу эле капотты ачкандан кийин башында мунун баары эмне деп эле чынын айтканда ошондой суроо болгон. Андан кийин машинаны жасатып берип баарын билип калат экенсиң. Мисалы бул уже моторду жасайт экенсиң, мотордун ичиндеги майын алмаштырат экенсиң, биягына суу куят экенсиң, антифриз коясың, аккумулятор, мунун көбүнчөсүн билчү эмесмин. Мисалы эменин майы, коробканын майы кайсыл жеринде билчү эмесмин, рулдун майы, көп жерлерин билчү эмесмин. Азыр баардыгын билем. Анткени 2 жыл болгондон бери жасачу жерлерин жасап, алмаштыруу жерлерин алмаштырып билип калдым баарын. Автоунаа бул сиз үчүн эмне? Автоунаа бул мен үчүн биринчи аялым, сүйүктүү жарым десем болот. Жана машина деген бул мен үчүн бут кийимдей эле. Анткени ар дайым бут кийимди кийип, эшикке чыгып бара турчу жерибизге барабыз. Автоунаага да отуруп алып, бара турчу жерибизге жетебиз. Май түгөнүп калып, мындай жолдо калган учурлар болду беле? 2 жылдан бери бир жолу болгон. Жакында, жарым жыл мурун өзүмдүн жеке концертимди бергенден кийин Скол жергесинен тур болгон. Ошол турдан келатып, эртеси күнү бир аз кырсыктаганмын концерттен кийин. Ошондо бензин куйбай калып унутуп калыптырмын да. Анан машинаны ремонтко алып барып, ремонттон бир күндөн кийин чыгарып алып айдап баратсам эле стопордун ортосунан өчтү. Эмне кыларыбызды билбей эле андай акыбалга түшүп көргөн эмесмин да. Анан баклажканы, бутылканы алып эле бензинге барсак, андай нерселерге да коюп бербейт экен, канистр керек экен. Анан эптеп барып кошуналардан канистр таап келип, анан куйганбыз. Автоунаа бул мындай адамдын кандайдыр бир статусунан кабар береби? Көп айтышат, бирок билбейм, берет окшойт. Анткени бербесе биздин байкелерибиз, мисалы, депутат байкелер, жогорку кеңештерде алар деле жөнөкөй машина минип жүрүшмөк да. Азыркы учурда алар 570, 30 000, 50 000, 100 000 доллардык машинада минет. Ошондуктан статус деле биякта болуш керек. Анткени алар биздикиндей эле, карап элдикиндей эле 5 000, 10 000 доллардык машиналарда минсе, анда бул жерде статус болбойт болчу. Эми ойлойм, ар бир адамдын өзүнүн чөнтөгүнө жараша окшойт деп айтып калган, беткел айтканда. Бирок эми статус биякта болот болуш керек.
бүгүнкү күндө шаарда камералар коюлган, анан деги эле бир айда үйгө канча айыптар келип атат? Башында аябай көп келчү. Эң биринчи күнү койгондо эле мага штраф келген. Письмо счастья деп коебуз аны үйгө келгенде. 5000 сомдук штраф экен. Ошондо 50% арзандатуусу менен 2700 сом болду эле. Бул деген Белинский көчөсүндөгү мосттун астынан өтүп баратканда 60 болуп калган кез экен. Биз камерага жок көнүп калып 110 менен өтүп кетиптирмин. Ошондо 5000 сом штраф келген. Бул унаа менен дагы канча убак жүрөйүн деп атасыз? Негизи оюмда алмаштырып, анан сатып эсине берейин деген оюм дагы жок. Эси өзүм эле мындай эле келатам. Дагы бир Кудай буйруса 4-5 жыл айдасам, анан иниме же атама берип коеюн деген жакшы ойлорум бар. Бирок азыркы учурда өзүм эле айдап жүрөм. Анткени талаада калтырган да жок, бир да жолу бузулган да жок. Ишилип алып бара турчу жерим алып барат. Мындан артык кандай машина керек дагы? Бул автоунааны кантип алып калдыңыз? Кантип акча топтодуңуз же ата-энеңиз жардам бердиби? Негизи ошо алганыма 2 жыл болуп келди дедим. Биринчиден ата-энем жардам берди. Анан өзүм чогултуп, 1,5 жылдын ичинде чогултуп дагы кошуп, анан ушул унаага ээ болдум. Башында эле жана айтып кеткендей эле Lexus алам деген оюм деле жок болчу. Негизи бирчи болгондон кийин бизге албетте автоунаа керек экен. Анткени аябай кыйналып жүрдүк. Мисалы деген клип тартып аткан учурлар болду. Тойлорго барган, акчанын баары эле таксиге кетип калчу да. Анан досторума көп жалдырачымын, машиналарын сурачымын, туугандарга ушинтип жүрө берип аябай кыйналган күндөрдө өттүм. Эстеп кетсем, биринчи клипимди тартып атканда Жаным сен деген мен деген бүт костюмдардын, бүт аппаратуралардын баарын алып алып, маршруткада 2-3 жолу посадка менен кеткен да күндөр өткөн. Анын баарын көрүп өтүш керек экен. Бул машинаны деген ошо башында деген праваны окудум. Биринчиден кыялданыш керек экен да. Биринчи правага 2 ай окудум. Андан кийин жарым жылдан ашык 9 айга жакын ушу машинаны издедим да. Башында деген 5-6 миң долларга мен Mercedes алайын дегем. Анан жакшы Mercedes таппай койдук. Анан акча чогулу берди. Анан Camry'ге өттүк. Анан дагы акча чогулу берди. Ушинтип иштей бердик, эмгектене бердик. Акча ушинтип чогулуп атып, шашпай, зато ушундай бийик, чоңураак, ыңгайлуу машина алып алдык. Ойлойм шашып, эгерде алып ийгенде 5-6 миң доллардык Mercedes алып, азыр Mercedes минип жүрмөкмүн. Шашпаганын себеби үчүн Кудай буйруп ушул машинаны алдык. Бул машинаны алып атканда дагы мурдакы эси эже болчу. Аябай көп кишилер карап атыптыр. Анан мени таанып калып эле же 2 миң долларга чейин жакын түшүп берген. Ырчы жигитибизге берели буйрусун, тоюбузда кызмат кылып турасың депчи батасын берип берген. Эл ичинде мына ушундай Lexus RX-терди токол машина деген боюнча кабарыңыз барбы? Ошондой тамашалуу сөздөр бар. Мен деле буга чейин уккан эмесмин. Жакында эле машинамдын бир жерин жасап атканда угуп калдым. Ушундай негизи булар аябай эми ошо жанакындай токол машиналар болот депчи. Мисалы чоң бир байкелер, депутат байкелер чет мамлекетте, Европада көбүнчө башында ушул машиналар чыкканда аялдарын алып берип койчу экен депчи. Эми билбейм. Ага деле кандай деп деле айтсам да без комментариев дебеймби? Бул жактан көрүп атабыз, унааңыздын ичинде ар кандай аксессуарлар турат. Анан булар эмне, ошолор жөнүндө айтып берсеңиз? Ооба, мисалы могул аксессуар бул деген концертимен калган. Менин өзүм жеке концертимен калган бир лог. Биздин катышуучу конкурска катышкан көрөрмандарыма берген белектердин бири болчу. Мисалы бул деген ушул бул дагы бир лог, Европадан келген. Машинаны жаңылаганда таятам белек катара берген. Муну дагы жаңылаганда апам белек катара берген. Булар орусча айтканда вонючкалар. Муну дагы жаңы алганда эле муну атам белек келген машинаңды сактап, Аллах таалам сактасын кырсыктардан деп.
бул телефон койгуч, бул ушундай бир önce bir сыйкыры бар, анткени өзү ачылып калат. Багажниңизде эмне бар, көрбөйлүбү? Багажникте негизи меники беспорядок болот. Азыр эми бир аз жыйналуу. Биякта ар дайым бут кийимдерим турат, өзүмдүн костюмдарым турат. Анан мындай өзүнүн сырлары бар десем, мындай кнопкаларын басканда бияктан ачылат дейм. Мисалы биякта мына аптечка турат, огнетушитель турат, биякта мына знак аварийный. Шылып мыйзам баарыбызга бирдей, ар бир керектүү нерсе машинада болуш керек деп ойлойм да, ар бир автоунаа айдай турчу инсанда. Анан бияк жагын, аркы жагын ачсак, бүт керектүү нерселер бар да, запчастьтер бар. Бар ушул жерде. Рульдагы жылдыз долбоорунун каарманы ырчы Жан Сабыров болду. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар. Супер ТВ YouTube каналына жазылганды унутпаңыздар.